коомдук активисттердин камакта жатканы боюнча да атасына баласы жооп бербейт деп жана коллегаңыздар айтпады таза экрама. Руслан Бекназаровдун жанагы жаш активист Ырыс Жекшеналиевдин камакта жатышы боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ошолордун жанагы бийликти сындап коюп камакта жатканы өтө туура эмес. Ырыс Жекшеналиев деген жап-жаш жигит, эми ошол Facebook'та бирден бүрүшүп коюптур деп камаптыр. Мен муну мындай ачык айтам, трибунадан да айткам, бошотуш керек алардын баардыгын. Анткени азыр ушул бийлик мындай коомдук чыңалууну күчөтпөйм десе, ошондой өзүнө сын айткан активисттерди эч качан куугунтуктабаш керек. Таптакыр туура эмес. Руслан Бекназаров иши боюнча таанышкан эмесмин, бирок эгерде аны атасына өчүрүшүп камаган болсо, ал дагы таптакыр туура эмес. Бардык бийликтер ушинтип жаңылышат. Болбосо эми президент өзү ошондой назарын көрүп чыккан да, түрмөгө жатып чыккан. Ошол киши мындай камоолорду көрүп туруп чыдабаш керек да. Айтыш керек, мындай кылбагыла, адилеттүүлүк болсун. Сын айткандын баарын эле камай берсе болбойт. 7 миллионго жакындап калдык Кыргызда.